Azatты men attım. Sen kimsin? Aslan. Sensin bakmak. Boldu Cihan, tokta deyim, boldu. Emne oldu? Жакшымын ата, эч нерсе болгон жок, сак саламатмын. Корко турган эч нерсе жок. Мени Аслан атты. Өмүрүмдү дагы ал сактап калды. Эгерде билишибиз керек болгондо билмекпиз. Сен кантип ушинтип айтып жатасың? Мага азатты аттырып, башкага жалаан эмнеге жаптырып жатасың? Эмнеге ооруканага барбадыңар? Эмнеге үйгө алып келдиңер? Ой хандан болду гүлүм, тынчтан. Токусунан бе? Сени Азиз Асланбей жалдаган ошондойбу? Аслан мейманканада жашабайт. Ээн жердеги үйдө жашап жатат айымым. Жакшы. Кана кеттик. Колунан жетелеп бул жерден кетирем. Ал менден эмнеге келдиң деп сурайт. Мен болсо ага муну беремин. Ага кат жөнөтүп жашоосун караңгылаткан адам мен экенимди эч качан биле албай. Азиза Асланбей бир нерсени көрүшүң керек деп мени ошол жерге алып барды. Ушуга чейин Азиз Асланбей мени силерден ажыратып алыптыр. Өлдү деп ишендирип, мен өзүмдү Аслан Караханмын деп билчүмүн. Чындыгында Асланбеймин. Бардыгын сүйлөшөбүз апа. Бардыгын айтып берем. Бирок азыр эмес. Сени бул абалда көрүп, сенин абалыңды көрүп эсим чыкты. Ансыз деле мен бардыгын билем. Болгондордун бардыгын мен өз көздөрүм менен көрдүм. Жоруктарыңар, силердин курган тузактарыңар. Сен Азат агамды өз колуң менен аттың. Чоң энең мени унага камалып болуп жаткан нерселерди көрүүгө мажбур кылды. Сен чоң энеңе небере болууну токтотподуң, Миран. Мен дайыма сага ишенсем да сен чоң энеңе ишенүүдөн таптакыр баш тартпадың. Мен чоң энеме ишенбеймин, Рейан. Ага каршы чыга аласыңбы? Ооба тууганым. Болушум керек жерде болдум. Жасай турган көп ишибиз бар, Харун. Биз да ушул чумунда келбедик беле. Азиз айымдын айласын кетирүү үчүн. Андан шегим жок. Сен экөөбүздүн эң чоң айырмабыз ушул, чоң эне. Сенин душмандарың, менин болсо досторум бар.